Истинжа кылганда бир аз заара калып калат, ошого кийин 1-2 мүнөт өткөрүп кайра алыш керек дейт. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Чындыгы бар. Мисалы үчүн жанагы заара чыккандан кийин, адамдар истинжа кылып тургандан кийин калып калган каналдагы тамчылар 1-2 тамчы чыгып кетиши толук түрдө. Ошону истибра деп коет. Мунун жазган адам айтат, намаз окуп жүрдүм дейт. Анан 15ке чыккандабы дейт, истибра бар экенин билдим, шарият окуп дейт да. Шейх Фатхулла. Анан 15ке чейинки намазым барын казасын окудум кайра дейт. Таква адам ушундай. Буга да сөз тийгизгендер көп да. Менин коргум муктаж эмес, бирок ушундай иш кылган бул адам өмүрүндө ушундай адам келтирген. Ана бул андай экен, мындай экен дегендер уужеп алгандай болот да, андай болбош керек. Истибра ошол заараны тазалоо деген сөз. Bir adamlar ordudan turup anan kayra olturat. Anan bir adamlar ошол кагаз коюп коюп, анан даратканага баргыча кичине бир 5-10 метр басса, жана кагазга тамчылагандан анан дарат алат. Анан ошол жерден келип эле дарат алгандан кийин баса койсоң 1-2 тамчы түшпөсө дарат бузулат деген сөз. Ошон үчүн дарат албастан ар ким өзүн билет. Бул деген ысык жерге, муздак жерге, адамдын ден соолугуна байланыштуу маселе. Ошон үчүн чыккандан кийин мисалы үчүн нары карап, бери карап, мистактан ош тазалагыча жанагы ордуна келиши мүмкүн. Айрыкча ошол дараттан чыкпай туруп, ордунан туруп кайра олтурса, же болбосо ошо мындай деп жөтөлсө башка кылса, жана акыркы тамчылар чыгып кетсе, андан кийин дарат алса, дарат туура болот. Айткан маалымат туура.